Ошол мамлекеттин мекемесине караган бир жерди бөлүп берсеңиз же болбосо ошол мамлекетке караган дарыкана ачсабы деп атам да. Ушул пандемия учурунда иштей турган бир гана баада өз баасында. Бардык маселелер чайдын үстүнө чечилет. Анжеликаны ошо чай үстүнө маекке чакырдык. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүн баарыбызга белгилүү болгондой Сооронбай Жээнбеков менен Анжелика жолугушуп чыкты командасы менен. Кандай иштерди, кандай талаптарды койдуңуздар? Жолугушуу кандай деңгээлде өттү? Чындыгында мен ушинтип мындай волонтерлорду чакырса, биз деген баягы элдин камынын эчтеке көздөбөстөн, байлыкты, бийликти көздөбөстөн жөн гана баягы Кудайдын берген бир мындай мүмкүнчүлүгүн колдонуп көрөлүк дедик да. Кол бутубузду чуркатып иштетип, бир четинен бул элдин ынтымагын көрүп кубансаң, бир четинен жүрөгүң ооруйт да. Мындай жетим балдардай калгансып, атабыз жок барып айтканга. Же барып ыйлаганга энебиз жоктой эле болдук да, мына пандемиядачы. Анан бүгүн ошол биздин ажыбызга кирип, Сооронбай Шариповичке кирип, мындай атабызга даттангандай болдук. Эч кандай мындай бир ажоо деп анан мындай коркуп, ооба, кээ бир сөздү айтсамбы, айтпасамбы деген жокпуз. Ушундай бук могу жерге толгон экен, керип туруп эле баардыгыбыз оптом эле бир сөздү сүйлөдүк да. Баарыбыздын жазган кагаздарыбыздагы идеялар бир экен. Бул дары дармектин жоктугу, бул координация, буга эмне биз даярданган эмеспиз, кана тажрыйбалуу адистер деген баарыбыз бир үн менен каттык. Ушул муун букту чыгарып болушунча даттандык деп айткым келет. Биз эч кандай президент тарапта же бир башка эл тарапта эмес, ар бирибиз өзүбүздүн атыбыздан кайрылуу жасап кирдик. Элдин атынан дагы эмес, анткени эл айтат, эмнеге биздин атыбыздан минтип айтып атасыңар силер деп. Биз менен кошулганы бар, кошулбаганы бар. Ошондуктан бул жерде кылдаттык менен сүйлөдүк, эч кандай политика болгон жок. Аягында ыраазычылыгын билдирди. Ушундай сонун жаштар, балдарым, кыздарым деп сүйлөдү. Силер менин балдарымсыңар. Болушунча аракетимди жасайм. Ооба, бул 7-кабатка, ак үйдүн 7 кабатына көп нерселер жетпей жаткан экен. Мен уктум, мен түшүндүм деп көйгөйлөрдү баягы өзүбүздүн көзүбүз менен көргөндөрдү гана айттык. Бул ковидти жеңген мамлекеттер бар. Италияны карасак да болот, Кореяны карасак болот. Ошол жактан тажрыйбалуу адистерди алып келип, биздин бул доктурларга бир кандайдыр бир тажрыйба алмашууну жүргүзсөк кандай болот деп атам да. Себеп дегенде мына айыл мен кечээ Суусамырга бардым, 5 айылда бир эле оорукана бар экен. Эң негизги доктуру ооруп жатат, калгандары эч нерсе билбейт. Эмне кылышты билбейт да. Көздөрү бизди карап эле, бул Клександы кандай кылабыз, эмне кылып улан учурда саябыз дейт да. Ошондо аябай эмне кыларын билбей калат экенсиң да. Бул ошол алыскы Суусамырда 5 айылды бириктирген бир кичинекей ооруканада дырылдаган бир кичинекей скорый помощь унаасы менин көзүмчө өтө албай калды да. Тиякта адам өлүп баратат, мындайча айтканда. Дени табы ысып, бул кандай ковид деген жаман жылмоос вирус болду. Ошол кезде баягы барып алып келе калганга, жок дегенде айыл башчысына болобу, бирөөсүнө болобу, унаасында эле ошол мамлекет карап же арендага алып турабы, же бензинин куюп береби, бир жол тапса болот. Биз карапайым эл жолдорду таап атпайлыкпы, бири-бирибизге жардам бергенчи. Андыктан бул жерде мобилизация керек экен, мобилдүү болушубуз керек экен. Анан ошо бизге туура менеджмент баары бир керек. Баягы антикризистик программалар керек дегендей. Албетте ал жак уже экономикага кирип кетет. Бул жерде ошол эмне үчүн дары-дармек көп баягы элге жете тургандай даанада дарыканаларда жок. Дарыканаларды эмнеге контролдобой жатышат, камабай жатышат, үстүнө көп акча кошуп аткандарды депчи. Элибиз аман болсо, ушул пандемияны жеңип кетсек, шараптан деле, кийимден деле акча тапкылачы, но дары-дармектен эмес деп мен ар бир ушул фармацевтиканы кармаган инсандарга дагы да болсо кайрылып өтөм да. Бирөөнүн ушундай өмүрүнө керек болуп аткан дары-дармектин үстүнөн Кандай болду ажообуз ушул сурооңузга? Чечебиз деди, жакшы деди. Жоопту толук мени кандыра тургандай ала алган жокмун. Бул үстүндө иштейбиз деди, бирок ооба, кылам деген сөз кереги жок. Бизге деген датасы керек. 30-июлда ачылат аптека. Мамлекет тарабынан социалдык аптека ачылат. Жети областта тең деп кой дагы ошонун үстүндө иште. Иштей албайсыңбы? Бизге поручение бер. Биз бекер иштеп, баягы ошол мекемелерге текчелердин баарын коюп, өзү сатуучу болуп бергенге даярбыз. Биз өз ыктыярчылар элдин баягы кызматындабыз да, эмне жумуш болсо жасаганга. Керек болсо мына санитарлар жетишпей жатса, биздин балдар барып мусоркасын төгүп берип атышат. Ачык эле сөз айтайын, Интергелпода мисалы
көзү жумган инсанды эч ким алып кеткен жок да. Жатты да баягы башка бет таптар менен. Ошол жерден балдар жонуна көтөрүп барып эле моргка алып барып жеткиришти да. Себеп дегенде келбей койду, эч ким алып кетпей койду ал өлүктү. Мисалы үчүн ошондой жумуштарга чейин барып атышат да, бул красный зонадан өтүп кетип атат нар жаккачы. Келип соолуп балдар жатып калып атат жерге. А ким кылат аны биз кылбасак? Может, чындыгында мен мамлекет жетишпей аткандар, бирок айтып берсек азыр буң кайгы болуп кетет, бирок позитивдүүсү эмнеси мага эң жакканы, ар бир волонтерго, ар бир бүгүнкү күндө мына жаны менен кейип бир иш кылып аткан инсанга ыраазычылыгын билдирди. Аябай ыраазы болду. Рахматын айтты. Эми филармонияга чогултамбы, же андан да чоңураак бир мекемеге чогултамбы, сөзсүз түрдө волонтерлордун башын бириктирен пандемия бүтөр самат деп сөзүн берди. Ошондо мактоо баракчасын береби, жакшы сөзүн айтабы көрө жатарбыз. Азыр болсо биз талап кылган элбизби, талап кыла беребиз. Биз бардыкпы, жолугуштук. Биз эч кимдин тарабынан өткөн жокпуз. Азыр жаман сөздөрдү делеп атасыз. Ой, жого барып алып, эчтеке өзгөргөн жок. Шайлоонасына бул пиар болушу мүмкүн деп дагы эндер айтат. Эми кимге пиар бул? Эми президентке пиар, же бизге президент анс тили да 3 жыл отурат. Мындайча айтканда, бул жерде туура кадам болду. Волонтерлорду чакырды, үнүбүздү укту. Эгерде биз менен чогуу иш алып бара турган болсо, башкаларды укпай, анда биз сонун жардам беребиз. Анда көзгө көрүнө турган жардамдар болот азыр. Себеп дегенде 7 областтын активисттеринин бардыгы биз менен азыр байланышта. Мүмкүнчүлүк тосулду, кайра-кайра эми сиздер кире албайсыздар да туурабы? Жок, кире беребиз. Ар жума сайын чогултуп берет бизди. Ар жума сайын келгиле деди. Алды жакка түшүп, ошол эле президенттин аппараты көрсөттү немесин, кеңсесин, мына ушул кабинетте отурам 705-те. Каалаган учуруңарда киргиле. Жашыл деди го. Келип эле пропускту көрсөтүп туруп кире бергиле деди. Ошондо биз улуттук кыймылын мындай түзүлдү. Улуттук кыймыл деген депутаттардан тышкары, президенттен тышкары биз өзүнчө кыймылбыз. Биз элдин ичинде болгон нерселерди көрүп апарып жеткирип турабыз да. Мындайча байкоочуларбыз. Мен ойлойм, туура түзүлдү, анткени аябай билимдүү жаштар жана эч нерседен коркпогон жаштардан түзүлдү да. Бул агымдагыларды көрүп таң калдым, анткени ажообузга катты сөздөрдү айтты. Бир четинен мындай Балким чынында эле аябай атамдай болуп, аябта кетип аттым ал кишини, бирок мындай караганда ошол сөздөрдү азыр 80% эле айтып атат да. Мен дагы кошулдум деп баарыбыз кол көтөрдүк. Кошулабыз деп бири-бирибизди колдоп турдук. демек жолугуу жакшы эле өтүптүр да. Ойдогудон да жакшы өттү. Чындыгында биз ойлогонбуз азыр муну сүйлөгүлө, муну айтканга болбойт. Мындай эми кандайдыр бир эме болчу да, буга чейинки башка президенттерде деле мындай кичине чектөөлөр болот да. Бирок биринчи жолу мындай жолугушууга, сүйлөшүүгө кирдик. Мурун мындай ырдап эле кирип чыкпасак, анда дагы баягы түз барып туруп ырдап туруп түз кирип кетесиң да. Ойлосоңуз, жөн эле бизди чогултуп алып туруп, эгер биз менен сүрөткө чыгып алып туруп, мына мен волонтерлорду уктум деп туруп эле кетип жүрсө, бул пиар болмок. Бирок ошол жерде бизге болгон сунуш абдан жакты. Мен ар дайым силер мененмин. WhatsApp группаларды ачкыла. WhatsApp'тан ар бир жазган кайрылууңар, видео сүрөттөр мага жетет, өзүмө жеке. Деп анан ошол эле биз мисалы отурганда арабыздан бирөө бир доктурдун баягы кылган кылыгын айтканда, дароо ошол доктурду акмак, кандай элдин душманы деп урушуп, жинденип, эртең эле бул ишти мен бүтүрөм деп мындай дароо эле чечкиндүүлүгүн көрсөттү. Мындай кичүүстөн уканып калдык. Анан ар дайым WhatsApp группада бизде элдин үнү ажообузга жетип турат. Мына ошол жакты мага. Мен деле сиздерге суроо бере алсам болот. Ооба. Бирок кайрылуу конкреттүү болуш керек. Мындай жөн эле дары-дармек керек бияка жетпей атат эмес. Биздин аймак бул жерде айылда мына мындай, башкы доктурубуз мындай айлык алып атат. Бул жетпей атат айлыгы, үй бүлөсүндө деген балдары ачка калып атат. Бул жерде 30 бетапты карап атканда үйүндөгү балдарына ким продукт алып барып берет деген маселеге чейин көтөрүшүбүз керек. Анткени үйүңдө балдарың курсак ток болсо, сен жумушуңда да сонун иштейсиң. Биз медиктерге колдоо көрсөтпөй жатабыз азыр. Мындай караганда. Бирок мамлекет тарабынан дагы бул колдоо болуш керек. Анан мага жакканы медиктерге ар 10-15 күн сайын айлыгын берип турабыз деди. Бул жакшы баягы чечим. Анан сис костюмдорду өз моюндарына алышты, тердетпеген, баягы тер кеткенде алы кетип калып атат биздин волонтерлордун да. Чын көрүп атасыз го, сапожкаларынын сууларын баары агып атат. Бул деген көп иммунитетти жоготот. Анан ошол эле Аида Жакыповна менен биргеликте ошол WhatsApp группада баягы штабка жооп берет экен, азыр ковид штабына. Ошол ковид штабта деген азыр көптөгөн бардык
приложениялар болот экен. А жерде жакынкы обсервацияда канча койка бош жана ошондой эле бардык оорукананын сыртында кимдер жатат, канча палата, бүт бардыгы баягы роддомдогудай болсун деп сунуш киргиздим мен. Себеби ичинде пустой койкаларды кимге кармап турушат? Тааныштарына, балким акчалууларга деген ой келет экен. Ошондой бузуклар болбош. Анан бардык элге кайрылгым келет. Кандайдыр бир жерден сиздерге бирөө оорой мамиле жасаса, укугуңуздарды тепселесе, зомбулук жасаса, кол көтөрсө, дароо видеого тартыңыздар. Дароо бардыгыбыз биргеликте мындай укугубузду тепселетпейлик. Биз акчасы барбы, жокпу, кимиси биз Кыргызстандын жараны болгондон кийин Кыргызстан биздин өмүрүбүз үчүн күрөшүш керек. Ким? Албетте ошону чече турган инсандар. Видео сүрөттөр мындай жиберсеңиздер, мен дароо өз дарегине жеткиргенге у адамды береймин. Дароо ошол жерге чейин, ошол адамдарды алып барганга чейин аракет жасаймын деп айтат элем. Анткени унчукпай калбашыбыз керек. Дары сатып атабы бирөө жарым кармап келгиле. Ал биздин душман. Бирөө жарым бирөөнүн бир нерсесин урдап алдыбы, алып келгиле. Киргизбей атабы койкага, алып келгиле. Сени кылып аткан иштериңер мамлекеттик бийликте иштеп аткан органдарга да, ошо иштеп аткан кызматкерлерге да ошол өзүнүн ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылганга мына түрткү болуп атат. Бул дагы чоң нерсе, бул жагынан дагы. Анан илдеттен кутулгандан кийин буюрса, келечекте өлкө өнүктүрүү үчүн дагы мына бирге ушундай аракеттерди кылып иштесек сөзсүз ийгилик болот, болбой койбойт. Ошондуктан мына кийин жакшы ойлор айтылды. Республика боюнча мына ыктыярчылардын кыймылы аз иштей баштады, көбөйө баштады. Ошолордун башын бириктирип, аларды чогултуп, Кудай буюрса, пандемия жеңгенден кийин мүмкүнчүлүк болгондо бир республикалык форум өткөзүп, чогултсак деген мен мында ойго келдим. Ошондой маселелер болсо, ушуну координация кылып турсаңар, мен дагы жардам берейин, чогуу иштейли, чогуу оңдойлу. Анжелика! Мына Анжелика да чыгып калды. Ооба, сени абдан жакшы көрөм. Өзгөчө бул гүлдөр көпкө чейин солубайт. Ооба, чоң деле эмес, баягы кадимки эле ашкана, конок үй. Анжелика айым айтсаң, бул тамак жасоодо бизге эмнелер керек? Калемпир керек. Биз муну акырындантып чечиндиребиз. Жюриде орундуктар табашып коебуз го. Россиянын президентине Марокко. Биздин перестерди коюп алабыз. Анан бул эт деген бышканда катыйт да. Таң атканга чейин үй жыйнап жүрө берем, эгер катуу жөн десем.